Dolpuran kendini 5 lisenziyani mamleketten bekar alışkan. Mamleketten bekar algan uagında. Mamleketten 1% ülüşü yok uşul jerde. Tak. Anan keyin bunu başkalarga 32 milyon dolarga satıp ketken. Ortadan jönle mamleketten bekar lisenziya aldı, 32 milyon dolarga sattı. Bu 3 milyar so'm. Karasaňar endi. Baylığımız ton oldu bu, ton oldu. Kimdir bire 3 milyar so'mda alıp ketti. Mamleketke bir so'm akça düşkön yok. Elge bir tiyin paydası yok. Kem baylığımız ton oldu. Al hem bular alıp alıp bular daşı ton olup atışat. Bular hem kazıp bu yerde biz hazır anıktap atabız. Uşul 5 lisenziyanın tegeregindeki bizim jer kem baylıklarımыздın baası приблизительно aytkanda 10 milyar doların tegereginde eкен. Mına Dolpurandın baası. Ama mamleketke bir so'm düşelek ali. Bir so'm paydası yok. Kazılıp talkalanıp atat. Toğlarımız talkalanıp atat. Hiçkimin işi yok. Bular mına uşintip oturup налог төлөйбүз дейт. Налогду и так төлөйт. Налогду бардык ишкана төлөйт. Керек болсо могул жерде такси айдап жүргөн дагы налог төлөп атат. Налог төлөгөн ышылтуулоо болуш керек. Ар бир мамлекеттин кен байлыгында биздин мамлекеттин үлүшү жана мамлекеттин элдин ырыскысы болуш керек. Болуп жүргөн бул. Ал эми муну биз бекер берип коюп, бекер талатып коюп, кайсыл бир чиновниктер чөнтөгүнө өзүнө тыйынын алып туруп жүрүп жүрүшкөн. Мындай болбойт. Мамлекетибиздин бир дагы кен байлыгын талатпайбыз. Бардыгы Кудай буйрса элдин пайдасына иштешет. Мына ушул жерде азыр Долпуран боюнча мен өзүм чоң кеминге барганымда бир ай болуп калды окшойт чамасы. Убада бердим эле ошол текшерип чыгамын деп. Текшерип чыктык. Мыйзамдуулугун аныктадык, мыйзамсыздыгын аныктадык булардын. Ошонун негизинде азыр башкы директори камакта отурат. Бир нече ондогон экологияга зыян келтирген. Муну менен токтоп калбайт. Биз бул Долпуранды эгер мамлекетке пайдасы тийсе, ошол 10 миллиардтан кайсыл части, кайсыл бир чоң бөлүгү мамлекетке пайдасы тие турган болсо иштетебиз. Тийбей турган болсо иштетпейбиз. Жөндөн жөн кимдир бирөө биздин алтыныбызды, кенибизди казып кете албайт. Биз буга жол бербейбиз, Кудай буйрса. Мындай нерселер бардык жакта да болуп жүрөт. Мына Ылдыйда дагы бир жерде ошол мурдагы бийликтер тушунда берип жиберишкен чоң кен байлыктарыбызды. Миллиардтаган, 10 миллиардтаган кен байлыктарыбызды берип жиберишкен. Мамлекеттин 1% үлүшү жок. Налог төлөп атат деп коет, налогду и так төлөшөт. И так төлөш керек налогду, ким иштесе дагы. Мына силер врачтар айлык алып атасыңар, налог төлөп атасыңар да, туурабы? И так төлөйбүз налогду. Ушинтип эле мамлекетибизди талап тоной беришкен. Чатка районунда Токтазан деген алтын кени бар экен. Ошол жердин жалпы лицензиясын 400 миң долларга алган экен. 10 миллион долларга сатып аткан жерден кармап алдык биз. Муну дагы жашыруун сатышат. 400 долларга алып 10 миллион долларга сатып аткан жерден кармап алдык. Азыр экөөсү бизде отурат, түрмөдө отурат. 10 миллионду алып келип мамлекетке төктүрдүк ошону. Мына көрдүңөр, орто жолдон алып кетип атышат. Жок эле жерден биздикин талап тоноп атышат. Бири-бирине bir çeteldikке dagы bir çeteldikке сатып эле ортодон акча жеп атышат. Биз болсо отурабыз, жолубуз талкаланган, бая башында айткандай, мектебибиз курулбайт, больницабыз моундай, айлыгыбыз тигиндей, жашаган турмушубуз моундай. А биздин эсебибизден канчалаган адамдар башка мамлекеттерде миллионер, миллиардер болуп жашап атышат. Мына ушуну токтотушубуз керек.